эле өзү биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орношу керек болчу. Муну Садыр Жапаров өзү кызматка келе жатканда үзөңгүгө бутун салган мезгилде биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орнойт. Мындан кийин бир адамдын жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн эч ким иштебейт деген сөздөрү да бар болчу. Мен ошол Садыр Жапаровдун ошол сөзүнө ишенип дайыма өзүмдүн материалдарымды даярдаган программаны дайыма так фактылардын негизинде алып барып келе жатам. Ушул убакка чейин алып бара бермекчимин. Ал эми жанагы ызы-чуу салып, же болбосо башаламандыкты уюштуруу боюнча күнөөлөп аткандыгы бул өтө аша чапкандык дегеле мен үчүн өзү журналисттик кызмат, журналисттик орун бул президенттик тактан дагы бийик орун. Эгерде мага азыр келип туруп, могул кызматты беребиз, сен журналистика же болбосо сизге бийлик дей турган болсо, кандайдыр кызмат дей турган болсо, мен журналистиканы тандайм да. Мен өмүр бою Кыргызстан үчүн иштеп келгем, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн, өлкөнүн өнүгүшү үчүн, демократиялык нукта өнүгүшү үчүн иштешимди уланта берем. Сурооңуздар Ага, ден соолугуңуз кандай? Ден соолук менде бул убакка чейин неволновый инфаркт миокарда болгон 2020-жылы. Ушул жакка келгеним менде эмнегедир давление, кан басымдын жогорулашы байкалып, улам көтөрүлүп атат. Ал эми бул жактагы санчаста давлениени түшүрүп коет экен, анан кайра отура бересиң. Ушундай да давлениени түшүрүү менен. Ал шартын айтып кетсеңиз.